кусканда орозо бузулабы? Кусканда бизде кусунду качан орозону бузат эки шарты бар. Биринчи шарты атайлап өзү кусуу керек. Экинчиси ооз толо кусулган болсо, мына ушул эки шарт табылганда адамдын орозосу бузулат. Бул орозонун казасын кармап берет, каффарат же болбосо штраф милдеттүү болбойт. Эми андан башка бир абалда кусунду аз боло турган болсо, ал нерсе орозону бузбайт. Эгерде кусунду оозу толгон болсо, атайлап кускан эмес, өзү келген болсо, аны чыгарып жибериш керек, бирок орозо бузулбайт. Эгерде тамакка келип туруп, ошол кусунду кайра артка кетип калса дагы орозо бузулбайт. Ал эми чыккандан кийин атайлап кайра өзүн жуткан болсо, анда орозо бузулуп калат. Бул нерседен адамдар сактаныш керек. Өзгөчө ошо атайлап кускандан сактаныш керек. Биз жогору жакта эки шартын айттык. Ал эми аз кускан болсо, бул алымдардын жалпы пикиринде эч кандай орозону бузбайт.